Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга сапары дагы узакка сөз боло турган болуп калды. Борбор Азиядагы эң чоң мечиттин биринин ачылышына катышкан Эрдоган президент Жээнбеков менен жолугушууда Кыргызстанда жашайт делген 130 таасирдүү күлөнчүнүн тизмесин бергени белгилүү болду. Эрдоган ал 130 адамдын 13-ün тез арада Түркияга өткөрүп берүүнү сураган. Учурда кыргызстандык журналисттер 130 күлөнчү ким болушу мүмкүн, жалаң Түркия жарандарыбы же арасында кыргызстандыктар дагы барбы деп баш катырып, тизмени издеп таппай бара. Эрдогандын тизмесинде кыргызстандыктар барбы же жокпу азырынча белгисиз болуп турган менен Түрк президентинин сапары учурундагы бир маанилүү нерсе күдүгөйлөрдү жаратып, эл арасында күбүр-шыбыр кептерди арбытты. Көптөн күткөн Борбор Азиядагы эң ири мечиттин Бишкек шаарында ачылышына келген кыргызстандыктар өлкөдөгү эң таасирдүү экинин бири болгон дин аалымы Чубак-Ажы Жалиловду издеп таппай убара болушту. Ырасында эле мурдагы муфтий популярдуу дин аалымы Эрдоган менен Жээнбеков катышкан мечиттин ачылышына келген жок. Бирок Чубак-Ажы Жалилов бул учурда чет мамлекетте эмес эле Кыргызстанда болгону белгилүү болду. Социалдык тармактын колдонуучулары андан соң айрым маалымат каражаттары Түркиянын атайын кызматы мечиттин ачылышына Чубак-Ажы Жалиловду чакырбоо талабын койгондугун жазып чыгышты. Ага себеп Чубак-Ажы менен АКШда бозгунда жүргөн түрк динаятчысы Фетхуллах Гүлендин байланышы экен. Эске салсак, өткөн жылдары Чубак-Ажы АКШга барып Гүлен менен жолугуп келип, интернетке экөөнүн түшкөн сүрөтү жарыяланган. Ошондой эле Түркия тарап Чубак-Ажы Жалиловду Эрдоган катышкан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш салтанатына дагы катыштырбоо талабын коюп, Чубак-Ажы Жалилов Чолпон Атага барып, ипподромго кире албай келгендигин жазышууда. Бул сөздөрдүн чын төгүнүн билүү үчүн Чубак-Ажы менен байланышууга жасаган аракетибизден майнап чыккан жок. Кыргызстандык мусулмандардын басымдуу бөлүгүнүн сүймөнчүлүгүнө айланган Чубак-Ажы эл арасындагы күбүр-шыбыр кептерге чекит коюп, ак же көк деп жооп кайтарат деп туралык.